Саламатсыздарбы? Ушул приложенияны скачать этип алыңыздар деген мен ушулга бир сыйра айтып кетейин ушул жөнүндө, ушул приложение жөнүндө. Караңыздар, киргениңиздерде эле обучение деген жерди бассаңыздар, бул жерде үйрөтөт, абакус боюнча жана кайсыл жерде кайсыл таштары жайгашканы мына жерде карасаңыздар. Бул маленький друкка кирип калыппыз. Ушул жерде бул кичине достордун жардамын көрсөтүп калат азыр. Бул жерде мына обучение басканыңыздарда маленький друк менен болду бул жерде. Мынакей счетту бассаңыздар, мынакей көрсөтөйүн. Абакустун сүрөттөрү, эмелери бардыгы бар. Мынакей кайсыл жерде спициялары жөнүндө, кайсыл жерде кандай цифралар, бул жерде бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр кайсыл жерде жайгашкан, ошолордун баардыгы көрсөтүлгөн. Ушул жерде бир сыйра окуп чыксаңыздар болот. Андан соң мисалы кичине достордун жардамы маленький друк деп турат, чоң достордун жардамы большой друк деп турат. Ушул жерде эме кылып тандап алып туруп иштей бересиздер. Мына жерде простой жөнөкөй эле кошуу кемитүүлөр буга чейин өткөнбүз. Бул жерде болсо кичине достордун жардамы тандап аласыздар. Каалаган эрежени тандап алсаңыздар болот. Кошуу бирдеги эрежеси же болбосо бул жерде 14 кошуу 1, 1ди кошуу үчүн биз 5ти кошуп 4тү кемитебиз. Кошуу 2, 17 бизде туура жооп болду. Кийинки мисал кайра ушундай реклама чыгып калат кээде, кайра кирип чыга бергендечи. Андан соң случайныйды бассаңыздар, баардык эрежелер аралаш чыгат. Бул жерде 4түн эрежесин көрсөтүп кетейин мен. Караңыздар, 14 кошуу 4. Бул жака биз 4тү кошуу үчүн, бул жерде караңыздар эрежеси жазылып турат. 4тү кошуу үчүн биз 5ти кошуп 1ди кемитебиз. Андан соң кошуу 1. Жообу бизде 19 болду. Кийин буну бассаңыздар, мына караны басабыз, 0 болуп калат, абакус тазаланат. Андан соң кийинки мисалды эсептейсиздер. 12 кошуу 4, 4тү кошуу үчүн биз 5ти кошуп 1ди кемитебиз. Кошуу 1. Биздин жообубуз 17 болду. Ушундай болуп, колуңуз бошогон кезде эле ушундай кылып эсептей бересиздер. 12 кошуу 4, 4тү кошуу үчүн 5ти кошуп 1ди кемитебиз. Кошуу 2. Биздин жообубуз 18 болду. Кийинки немелерди мынакей ушундай кылсаңыздар болот. Мындай случайныларды эсептесеңиздер болот. В уме дегенди бассаңыздар, мынакей эмеде эсептейсиздер. Бул жерде эме кылбай эле, бул жерде жазбастан туруп эле, мындай ар бирин тартып отурбай эле сиздер сразу эле жообун жазып койсоңуздар болот. Мынакей көрдүңүздөрбү? Сразу жообун жазабыз, эме кылып отурбайбыз. Ар бирин бирден тартып отурбайбыз. Ушундай кылсаңыздар болот. Мына буну бассаңыздар, кийинки мисалга өтөсүздөр. Эле кийинки мисалды баса беребиз. Эми чоң достордун жардамын өтсөңүздөр болот. Кийин буларды баардыгын эрежелерди туура түшүнүп алганыңыздардан кийин, жаттап калганыңыздардан кийин, жакшы түшүнүп билгениңиздерден кийин көбөйтүүгө, бөлүүгө өтсөңүздөр болот. Бул жаңы үйрөнгөндөр үчүн өтө жакшы приложение. Бар жогу катарасы менен түшүндүрүлгөн, жазылган бардыгы. Баарыңыздардын окууңуздарга ийгилик каалаймын. Саламатта калыңыздар.